Жалал-Абадта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областтык башкармалыгы, шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана улуттук Кызыл Ай коомунун Жалал-Абад областында өкүлчүлүгү менен биргеликте коомчулук үчүн жана мектеп окуучуларына ачык эшиктер күнүн өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө ÖKMD шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери өрт өчүрүүчү жана куткаруу автоунааларды, өрт техникалык шаймандарды көрсөтүү менен алардын иштеши тууралуу кеңири маалыматтарды беришти. Ошондой эле калкка өзгөчө кырдаалдарда өрт кырсыктарын алдын алуу, сууга түшүү мезгилиндеги коопсуздук чаралары боюнча кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өзгөчө кырдаалдар учурунда кырсыкка кабылган атуулга биринчи жардамды кантип көрсөтүү керектигин практика жүзүндө үйрөтүштү. Бул иш-чара жыл сайын өткөрүлүп турат. Булар орто мисалы биздин геройлор. Мага абдан жакты булардын кызматы. Бардыгы өзүнүн иштерин билет экен. Кызыккан мектеп окуучулары, атайын мугалимдери менен келип, өздөрүнчө келип бизге үйрөткүлө, биз үйрөнөлү, кызыккан балдарыбыз бар деп атайын келип, биздин кызматкерлер аларга түшүндүрүп берет. Мисалы үчүн былтыр эле күзүндө 2 мектептен, 3 мектептен 100дөн ашуун окуучу келип, атайын көрүп, куткаруучу болом мен, өрт өчүрүүчү куткаруучу же болбосо пожарный башкача айтканда болом деп атайын кызыгып өздөрү келип көрүп кетишти.